Президент Садыр Жапаровдун «Улут деми оңгу жол» китебинин бет ачар аземи Улуттук илимдер академиясында өткөрүлдү. Идеологиялык мааниси зор тандамал сөздөрү мамлекеттик кызматкерлер менен коомдук ишмерлерге, илимпоздор менен жаштарга жана жалпы эле окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналды. Китептин мынтип аталып калышынын себеби Кыргызстанда улут деми дүйнөлүк бийиктик деген идеологиялык доктрина кабыл алынган. Бұл идеологиялық доктринаның тамыры президенттің 2021 жылдың башындағы ант берүү аземінде башталған. Мына ошол инаугурациялык сөзүндө президент жалпы Кыргыз элинин республиканын коомчулуктун алдына экономикадагы, коомдук турмуштун баардык тармактарындагы милдеттерди атаган эле. Ошонун ичинде дүйнөлүк бийиктик жөнүндө дагы ураандар камтылган болчу. Ал канчалык ишке ашты, канчалык деңгээлде ишке ашырып атабыз, дагы кандай милдеттери бар, ал жөнүндө сөз болот. Президент Садыр Жапаровдун «Улут деми оңгу жол» китебинде кыч алыш кырдаалдарда, тагдыр чечер кезеңдерде эгемен мамлекеттин башчысы кызматына киришкен күндөн тартып, эл аралык жана жалпы улуттук деңгээлдеги иш-чараларда, жолугушууларда, жыйындарда сүйлөгөн сөздөрүнөн, учурдун урунтуу маселелерине арналып, мурда, кийин жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган макалаларынан, кайрылууларынан, маектеринен, ой толголорунан, ой пикирлеринен иргелип алынган материалдар топтолду. Бул кокус жерден пайда болгон жок. Мен сиздерге эки нерсени көргөзгүм келип жатат. Биз кызмат абалы боюнча чет мамлекеттин элчилери, саясатчылары, аналитиктер менен абдан көп сүйлөшөбүз, көп маалымат алабыз. Алардын оюн билгибиз келет. Анан социалдык тармактардын ролун эч ким бүгүн тана албайт. Санариптештирүүнү тана албайбыз. Ал реалдуулук. Мындан да күчөмөгү анык. Глобалдашуу доорунда анын ролун эч ким жокко чыгара албайт. Эсептешүүгө, ошого ылайыкташууга тийишпиз. Кыргызстан ыкчам өнүгүп жаткан өлкө. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун берген баасы. Кыргызстан динамикалуу өнүгүп, экономикасы абдан секирик жасап аткан өлкө. Бул Дүйнөлүк банк менен Эл аралык валюта фондунун берген баасы. Өзүбүз эле баалап алган жокпуз. Аны алар эшен эсеп менен түркүн көрсөткүчтөр менен чыгышкан. Бирок санариптештирүү боюнча биз алдыңкы өлкөлөрдүн алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кире элекпиз. Ошончо дагы ошол абдан санариптешкен, интернет күчтүү, интернетке кожоюн кылган спутниги бар мамлекеттер дагы мындай китеп чыгарат экен, салыштырып көрөлү. Бул Кытайдын төрагасынын тандамал сөздөрү. А биз чыгарып аткан биздин президентибиздин, мамлекет башчысынын, улуттун лидеринин Садыр Нуркожоев Жапаровдун тандалган сөздөрү. Ант берген күндөн тартып Кыргыз-Кытай темир жолун китептен көрөсүздөр, ошондого чейинки сөздөрүн тандап, иргеп, атанан камтыганга аракет кылдык. Ошондой эле китептин ачылыш аземине мамлекеттик катчы Марат Иманкулов, президенттин кеңешчиси Арслан Койчуев, окумуштуу академиктер, мамлекеттик кызматкерлер жана коомдук ишмерлер катышты. Кыргызстан үчүн, Кыргызстанга каршы, Тажикстан үчүн же Орто Азия чөлкөмүнө дабыр жер дүйнөнүн булун бурчунда аны пайдаланбайт деп ким кепилдик бере алат? Эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан биз биринчиден өзүбүздүн күчүбүзгө ишенишибиз керек. Көп нерседе өзүбүздүн күчүбүз да жетпейт, аны баарыңыздар билесиздер. Ошондуктан жанагындай жамааттык коопсуздук уюмун бекемдешибиз керек. Только биргелешкен күч менен, биргелешкен аракет менен биз ушундай чоң коркунучтарды мамлекетибизди да, коомубузду коопсуздукта кармаганга биздин мүмкүнчүлүк жетет. Ошондуктан биз ОДК мамлекети менен абдан тыгыз иштеп атабыз. Алар менен болгон биргелешкен машыгуулардын баарын өткөзүп атабыз. Мына ушунун баары тең биздин Садыр Нуркожоевдун документтерин мен баарын окуп чыккан жокмун, бирок ошондо камтылган болуш керек. Ал кишинин жүздөн жүз установкалары, улам коопсуздук кеңештерде ушуну көтөрүп чыгаттык. Жыйнактын демилгечилери.
Кыргыз эл жазуучусу Арслан Койчиев, жалпы улуттук кыргыз туусу гезитинин башкы редактору Алмаз Кулматов жана Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кызматкери Нурбек Асаналы уулу, китептин баш редактору белгилүү адабиятчы Кемел Белеков. Эгер ошолордун баардыгын бириктирип турсак, бул кандайдыр бир калыптанган, бир тутумга келген, терең ойлонулган, жалпы элди жана мамлекетибизди алдыга үндөгөн, элдин башын бириктирген, алдыга ишенимдүү кадам шилтеген идеологиялык программа келип чыгат. Садыр Жапаров президент болгон күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин ар кандай кырдаалда, салтанаттуу кечелер, дүйнөлүк түрдүү иш-чараларда сүйлөгөн сөздөрүнүн таамай жана жөнөкөй тил менен жазылып, бир эле кыргыз элинин көйгөйүн белгилебестен, ааламдагы глобалдык маселелерди козгой алган дареметтүү болуп жатканын кечеге чакырылган коноктор да баса белгилешти. Кыргызымдын тарыхы терең, келечеги кенен, басқан жолу белен, кыргыз эли Манастын урпагы экен, Алатоосу ыйык экен, ал жерде жашаган элге мен ар дайым болсун эсен. Каада салтыбыз, үрп адатыбыз бар эмеспи? Ошол менен эле чоңойбодукпу? Биздин жаштар улууну сыйлабаса, улуулар жаштарды көрбөсө, тарбиялабаса, анда кайсы жолго барабыз деген ошол каада салтыбызды, нарктуулугубузду биздин коомчулукка кайтаруу керек деген жарлыгы бизде дем берип туруп, анан биз улуумун уюшулдук. Бизден бирден бир баягы улуумун качан чай бересиң, качан тигини кыласыңар деп эле барып эле бийликте отургандарды эшигин тепкилебей, биз өзүбүзчө ошол бийликтин бүгүнкү күндө программаларына, президенттин жарлыктарына жардам берели деп, ошол биринчи жарлыгына биз дем кылганбыз. Өлкөбүздө болуп жаткан ар тараптуу өзгөрүүлөр, өнүгүү жолундагы ар тараптуу аткарылып жаткан иштер, деги эле президенттин аткарып да айтып да жаткан ой демилгелери жаштардын да көңүл борборунда. Биздин президенттин сөздөрүн китептен окуганда окуяларды талдап, шашпай анализдегенге шарт түзө турганына ишендим. Китептин мазмуну абдан бай болгондуктан, тышкы саясий аренадагы биздин өлкөнүн демилгелерди көтөргөнүнө күбө болдум. Азыр жалпы адамзатты ойлонтуп жаткан оор проблемаларды чечүү боюнча Кыргызстандын сунуштарын ушул китептен даана билдим. Абдан сыймыктандым. Анткени биздин мамлекет глобалдык иштерде активдүү позициясы бар экени президенттин Бириккен Улуттар уюмундагы, ШКУ-дагы, Түрк мамлекеттер уюмунун жана башка саммиттериндеги билдирүүлөрүнөн көрүнүп турат. Тоолуу өлкө, суу башы болгон Кыргызстандын тоо экосистемасы тууралуу демилгелери менен сунуштары БУ тарабынан колдоого алынганын китептен көрүүгө болот. Ал эми ушул китептеги экономика, социалдык саясат, улуттук долбоорлор тууралуу президенттин сөздөрү башкы булак катары кызмат кылат деп ойлойм. Себеби статистикалык эсептер, тигил же бул улуттук долбоордун мааниси, наркы, негиздемеси, аткаруу мөөнөттөрү боюнча так цифралар. Айтор социалдык экономикалык өнүгүүнү талдоого, салыштырма анализ жүргүзүүгө абдан керек маалыматтар камтылган. Президент Садыр Жапаровдун «Улут деми, уңгу жол» тандалган сөздөр китеби Кыргыз туусу басма үйү тарабынан даярдалып, Имак Офсет баспаканасында басып чыгарылды.